Сіздерге бойын бір көрсетіп қойлы. Жерден қойып тартып жатабыз. 1.62 екен. Жақсы. Ассалаумағалейкум, қадырман көрушілер, Мистер Кейджи каналының қаталушылары. Екінші жыл Алай жергесінде келдік, Ташқора айылына. Бұл жерде сіздерге көрсетуші сатыла тұрған аттарымыз бар екен, ошол аттардан сіздерге маалымат беріп көрсетеміз. Бізбенен чоң олтырыңыздар. Каналда жаңы болғандар каналға аталыңыздар, лайк басыңыздар, сұныштарды комментарийге жазсаңыздар болады. Бұл жерде азыр сіздерге көрсетуші 3 атымыз бар екен, ошол 3 атты. Бұл аттан бірінші атымыз шықты, қара ат. Ушундан эме сиз өзүңүз маалымат берип айтыңызчы, азыр убакта жашы канчада, пародасы кандай болду бул аттын? Кара аттын жашы жазга көккө 3 асы болот. Пародасы кара байыр. Бу тагы Жалал-Абадтан келген ат. Улагы үйүрү ишеничтүү, улакка келип каласа чаап көрүп алышса болот. Үйүрдө жүргөн, желеде, кулунду белерде жүргөн. Өзүңүзгө келгенине канча болуп калды бул? Бизге келгенине аз эле болду. Бул Жалал-Абадка кеткенге чейин биздин ушу Күлчөдөн кеткен. Бир акелерибиз саткан муну 2 жыл мурун. Алан 2 жылдан кайтып быйыл өзү алып келдик. Демек, сынак эле өзүңөрдөн чыккан аттын балдары. Өзүбүздөн эле чыккан аттын балдары, ошо Тагалайдан эле чыккан. Үйүрдө жүрдү деп калдыңыз. Кандай карап атат үйүрдү? Канча бие менен жүрүп атат? Былтыркы жылы 18 бейде жүрүптүр. 18 бей кулунду бейлерде жүрүп келиптир Жалал-Абадта. Үйүрдү жакшы эле карайт экен. Үйүрдү жакшы карайт экен. Имерип келип. Имергендери жакшы бар. Тайларына тийишпейби? Жок, тайга тийишпейт. Жоош. Жеген ичкени да жакшы. Аттын кандай айыбы бар эми? Аттын айыбы жок. Кудайга шүгүр. Алты сан аман, бар жогу тегиз. Улак десе улакка, үйүргө десе үйүргө. Үйүргө. Жүргөн баары тегиз аттардан экен да. Бар жогу тегиз. Алармандар болсо улакка келип чаап көрүп алышса болот. Арткы сол жан башында шырам бар экен го, эмне? Ол жеринде тайындан болгон шырам бар. Оор жаракат болгон эмес? Жок, жок, оор жаракат жок. Ден соолуктары ичип жегендери жакшы. Ичип жегендери жакшы, өтө жакшы, таза. Мен анда жакындан бир көрсөтөйүн, биздин көрүүчүлөргө мындай болсо өзүңүздөр жакын. Туяктар баары эле таза, Таза. бир аз төбөлөнгөн жерлери бар экен. Така турган жакшы элеби? Жоош, Жакшы. Но сиздерге айтып жаткан шырам ушул жер экен, тайын кезинде болгон экен. Жок экен. Андыктан жаккан болсо корпустан алып ушул атты кылып минсеңиздер болот экен. Мындан бир көрсөтөлү. Акырын бастыра бериңиз, ушундай бастыра бериңиз. Бастыктарынан көрсөңүздөр болот. Чат аяктан көрүп койсоңуздар болот. Бери кайра бересиңер. Жаныбар өзү мында кардуу ат экен да. Биздеги аламан улактарга, торпок улакта езип чаба турган аттардан экен. Андыктан ушундай ат издеп жаткан болсоңуздар, ушул атты көрсөңүздөр болот. Бир-эки чаап көрсөк болобу? Чаап көрөйлү анда. Бир-эки кой бериңиз эми, чапкандарды көрөлү, чуркагандарын. Жаным. Үндүс салганда чуркайт экен го. Негизи Алай жергесинде аттар күчтүү болуш керек. Жакшы аттар чыгып жүрөт. Алайдан чыккан аттар. Жакшы. Эми азыр сиздерге кыскача маалыматын берип көрсөтөлү. Кимге жаккан болсо өзүңүздөр келип жакындан жакшылап көрсөңүздөр болот. Топторго киргенде улакта жакшы эле, башты көтөрүп киреби? Башын көтөрөт, башын таштабайт. Ортодо тургандары. Ортодо тургандары бар жогу жакшы. Топто туруштары жакшы эле. Улак ачканда да жакшы качат. Эми баасын айтыңыз, бунун баасын канча деп турасыз? Баасын $6000 дедик. Долларга $6000. Долларга $6000. Сүйлөшүүлөр болот. Сүйлөшүүлөр болот. Жакшы кардар келсе. Жакшы кардар келсе, реальный клиент болсо түшүп беребиз жакшы. Өтө жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы $6000 коюлуп жатат. Кимге жаккан болсо, жакшылап сүйлөшүп, экрандан номерлерге чалып байланышып, же болбосо жакындан көрсөңүздөр болот. Сиздерге көрсөтүүчү биринчи атыбыз болду. Эми кийинки атка кезек беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Сиздерге
Boyun көрсөтөбүz. Жөн турбайт го. Койдук. Жал бүткөн жерге тийгизип коербиз. 1-2 сантиметр эч нерсе болбойт. Аттын жүрөгүнө карайт негизи. 1,61 экен. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эми сиздерге көрсөтүүчү экинчи атыбыз дагы даяр болуп чыкты. Бул атыбыздан эми айтайлы, жашын айтайлычы алгач эле. Жашы жазга 4 асы болот. Бул атасы Россия, энеси Карабайыр. Ушу Кыргызстанда туулган кулум бул деле. Ошондо тайынан эле өзүңүздө жүрөбү бул, Жок, буну деле алганбыз. Жылы судан бир тагаларыбыздан, акаларыбыздан алганбыз. Демек бул дагы улактарга чабылып атат. Улактарга чабылып атат бул дагы. Өзүңүздүн колунда чабылды да? Бул кышы менен ушуну чаптым өзүм. Кандай болду эми улактарга? Улактары жакшы, кирген чыккандары жакшы. Ортодо тургандары өз эркинде турат, башын таштабайт. Эми мындай жоон аттарды жалаң эле ортого киргизет болуш керек, Ооба, бул көп жыйындарга жарап жүргөн ат. Көп ошондой чоң жыйындарда чабылган болсо, сорундарга жетиштиби? Сорунда жетишкен сорундар бар. Быйылкы жылга 1-2 тай, ушу майда чүйдө кой, эчки сорундары көп. Демек улак алам дегендер болсо, коркпой алса болот. Коркпой алса болот. Буну деле ана караттай кылып кел чаап көрүп алса болот. Айыбы жокпу бул аттын? Жок, айыбы жок. Олго өтө жоош бул. Ооздору жумшак эле. Ооздору жумшак, жеген ичкен да жакшы. Өтө эстүү ат бул. Үйүргө кошуп көрдүңүзбү? Үйүргө жүргөн, былтыр үйүрдө жүрдү. Үйүрдө дагы жүрдү демек, Сиздерге мындай жакындан бир көрсөтөлү. Жакындан бир көрсөтөлү мындай. Жоонунан сындары да жакшы. Мындай чоң көрүнгөнү менен бирок кыймылдары жеңил экен, Азыр сиздерге бир аз кыймылдарын да көрсөтөбүз. Ушул боюнча алдыга айдап коесузбу, мындай чат аягынан бир көрөлүчү. Арттын көрсөңүздөр болот. Бери кайра бересиз. Туяктары дагы таза экен. Эч кандай оор жаракат болгон эмес. Айыбы жок аттардын бири экен. 1-2 кое берели, чуркаган бир көрөлүчү. Жанынан кыйкырыкты салганда кетип жатат, көрүп атасыздар. Мынча оорлук менен мындай чоң аттардын жүгүрүшү өтө эле жакшы деп айтабыз сиздерге. Жеңил десек да болот. Жакшы болот. Токтогондору да жакшы. 1-2 жыл болот коесузбу, мындай козор кагып туруп. Өтө жакшы. Өтө сонун. Жакшы болот. Демек аламан улак, торпок улактарга чабам десеңиздер, мына ушул атты көрсөңүздөр болот экен. Сиздерге кыскача маалыматын берип көрсөтүп жатабыз. Эми бул аттын баасын айтайлы. Баасын канча дейсиз буну? Бул аттын баасы $4000 деп койдук. Долларга 4000. Долларга 4000. Сүйлөшүүлөр болот. Сүйлөшүүлөр болот сөзсүз. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасын уктуңуздар. Болду, кийинкисин көрсөтөрүз, 3-чү атта. Урматтуу көрүүчүлөр, мына эми сиздерге көрсөтүүчү 3-чү атыбыз чыгып калды. Кабактарына караганда өтө курч, ылдам аттардын бири экен. Эми бул аттан айтыңызчы. Азыр жашы канчада бул? Породасы кайсы? Бул породасы Карабайыр, жашы жазга 6 асы болот. Жазга 6 асы. Бул аттын аламан улагы дагы 5-5 дагы өтө күчтүү. 5-5 Каракулжада командасында ойноп жүргөн. Кечээки 23-үндө губернатор кубок болду ошто. Ошодо дагы алайдын атынан ойногон. Бишкекте баз Сейдал балбандын үкасы бар го, Баяман деп. Ошо Баяман чапкан ат ушул. Кличкасы Арман Күрөң деген ат ушул болот. Арман Күрөң деген аты? Арман Күрөң. Ошондо бул породасы кандай болот? Карабайыр породасы. Карабайыр.
Иптерди аябай жакшы экен. Дери жакшы, бар жогу жакшы. Жош. Аламан улакта кандай болот жатат? Аламан улакта деле айырмасы жок, эко бирдей эле. Бул ортого кирип чыгып тургандары Демек универсал ат десек универсал болот, ат. Үйүргө кошуп көрбөдүңүзбү бул атты? Үйүрдө жүргөндөрдү мен кое элекмин. Үйүрдө жүргөндөгү Канча айтты. чыкпат экен, бир боюн көрүп коелу, боюн тартып көрөлү бир. Бул атыбыздын дагы боюн бир көрүп коюңуздар. Карабайыр. 1.60 таза, жакшы болот. Эми бир-эки бастырып, мүмкүн болсо чуркатып көрөлү. Бул атыбыздын жакшы чуркаганын көрүп турсаңыздар керек. Көрүнүшүндө эле. Ажаныман. Ат деген ушундай болсо. Жакшы, өтө сонун. Чуркаштары, токтогондору, бир-эки поворотторун көрсөтүп койбойлу, ошол жерге. Бир поворотторун көрөлү, 5-5те жүргөн ат. Эгер кимде ким 5-5ке ат издеген болсо, мына ушул атты көрсөңүздөр дагы болот. Жаныбар башты көтөрүп, өтө жакшы аттардын бири экен. Биз ойлойбуз, мындай аттарды колдон чыгарбай алыш керек. Дегиле алайдын аттары өтө жакшы аттардан болот. Бул атыңыз айтыңыз эми, баасын канча деп турасыз? Бул аттын баасын $3500 дедик. Долларга 3500. 3500. Сүйлөшүүлөр болобу? Сүйлөшүүлөр болот сөзсүз. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге алай жергесинен 3 атты көрсөттүк. Кимге жаккан болсо, өзүңүздөр келип жакшылап минип көрүп алсаңыздар болот. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кежи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.